Assalamu alaikum, qadrman görüşçüler. 17 январь 2020 жыл. Алай Гүлчө жергесіндебіз, достар. Бүгінгі Алай жергесінде бағалар қандай болып жатады, сіздермен чоғы бөлішіп көреміз. Андықтан бізден алыстамай тұрыңыздар, бізбен чоғы болыңыздар. Каналда жаңы болып жатқандар каналға қатталыңыздар, лайк басыңыздар, сұныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Biraz бүгін кечірек келдік. Ошондай болса да сіздерге жылқы баларынан, мал жандықтардан, қой жандықтардан көрсеткенге аракет кылабыз. Андықтан бізден алыстамай тұрыңыздар. Ошындай жаш жигиттер аттарды минип, biraz салыштырып та көрүп атышат. Баларын сурап көрөлү. Жашы кандай буларды? Жашы кандай бунун, а? Я. Жашы кандай? Билбейсиң бе? Ким сатат? Азыр. Бул торуну баасын 100 000 кеми бар деп турат. Эки асы дедиңер, э? Эки асы экен, жашы. Баа болду болбоду? 85 000. 85 000ге баа кылыптыр. Бербептир. 90 000ден бир аз коюп бер дептир. Улагы барбы, неси бар? Улагына жок. Үйүр. Үйүрү, улагы, иши бар дейт. Универсал экен. Ушундай. Көрүнүштөрү жакшы эле багыпсыз, э? 553 16 61 89. 89. Ушул номерлерге кайрылып, ушул тору сиздерге жаккан болсо чалып байланышасыздар. Жылкы алыстан жакшы көрүнүп турат, жакындан дагы жакшылап көрсөтүп коелу. Ушундай туяктары да таза экен. Бир аз төленгендер да бар экен, улакта жүргөн ат болгондуктан сорулары да жакшы экен. Андан кийинки атка өтө турган болсок, ким сатат? Сен сатасыңбы? Кызыл курткачанбы? Азыр ошол агабыздан да сурап көрөлү, бул атты канча деп жатат. Бул кашканы 120 000 кеми бар деп айтылыш баасы болуптур. Жашын сурасак 5-6 асыйга барып калган дейт. Ушундай сүрүп жакшы улактарда да жүргөн ат окшойт. Сатуучунун өзүнөн жакшылап сурап көрөлү. Салыр коркпойлу. Жакшы барып атат, бирок барыштары жакшы экен. Сорулар дагы, иши, улагы 5-5ке чалып жүргөн ат экен бул. Жатат. Жаткандары жакшы экен. Күнүн баласы эмеспи? Жок, күчөдөн эле. Постоянный келип ат мингизем буга. Жашы кандай? 5-6 асый деп айтып атышат го? Жок, жаз 4. Жазга 4 асый болот экен. Жакшы ат экен. Номерлерди айтып койсуңар. 709 709 71 32 93. Ушул номерлерге чал байланышсаңар болот экен. Эгер ушул кашка сиздерге жаккан болсо, достор, жакшылап жакындан дагы көрсөтөлү. Соруларын көрсөтөлү. Жакшы багып атат экен бул атты дагы. Бул чекеде бул жигит атты көрүп атат окшойт. Ары бери бастырып чаап да көрүп атат. Бул аттан да бир аз сурап маалымат алып көрөбүз. Мына ушул атты дагы көрөлү. Бул ат сатылабы экен же көрүп атасыңарбы? Канча деп атат? Орулдан келген ушундай жаңасы экен. Бою бий экен деп айтып жатышат бул жердегилер. Баасын 130 000 кеми бар деп айтыптыр. Сатуучу азыр ушул агаларыбыз минип көрүп атышат. Антип паротторун көрүп атат. Бойлорун айта турган болсок, 1.60га барып калат.
Мүмкін болса сатучунун номерин дагы алып коебуз. Жакшы эле аттардай да көрүнүп турат. Азыр өзүнөн да толук маалымат алып көрөлү. Улакка көп чабылбаптыр. Бир жолу чаптык дейт. Азыр улак жакшы болбой жатат деп сатучу айтып жатат. Азыр 100 миңге баа болуп жатат экен. 100 миңге сурап атышат экен. Сатучу өзү айтып жатат. Үйрөтүш керек дейт бир аз. Çoğalaydan gelgen, özünü karab aytadi. Чоң алайдан келген ушундай жазга бышты экен бул. 52 миңге алыптыр. Пайдасын берсеңер кайра сатам дейт буну. Кудряшка экен. Жазга бышты болот деп айтып жатат. Чоң алайдан келген экен. Базардын чоң аттарынан ушул тор ат көрүнүп турат. Моюндарын ушундай жакшы алып жүрөт экен. Бул атты да бир аз сурап көрөлү. Assalamu алейкум. Жашы кандай экен? 2 асы. Баасын канча деп атасыңар? 100 ге атабыз. Баасын 100 миң деп айтып жатат. 2 асы экен. Жашы базарда чоң аттардын бири болуп көрүнүп турат ушул ат. Улагы эмнеси бар? Үйүр улагы бар. Үйүргө улагы бар. Үйүргө улагына жооп берем деп айтып жатат. Ба болбоду? Болуп атат. Канчага бери келди? 80-85 ге келди. 85 ке бербедиңер, 85 миңге бербептир. Сиздер жакшылап көрүңүздөр. Ат жакшы эле көрүнүп турат. Мүмкүн болсо мен сатучунун номерин дагы алып койгонго аракет кылабыз. Мына бул жигит номерин бергенге каршы болду. Азыр бул атты дагы көрүп коелу. Жашы кандай бун? 2 асы. Баасы канча деп атасың? 65 миң деп айтылыш баасы болуп атат экен. 2 асы деп жашын айтып жатат бул. Ушундай чакан ат экен. Жоргобу бул? Улакка да чабатсызар, 5-5ке. Ушундай 5-5ке теке улактарга чабылат экен бул ат. Чакан болгону менен жакшы чыйрак аттардай көрүнүп турат. Чоң аттардан болушунча көрсөткөнгө аракет кылдык. Эми жаш өспүрүмдөр болсо бээлерден дагы бир аз көрөлү. Ушул чекеден бээлерди сурап көрөлү. Боз окшойт. Assalamu алейкум. Канча деп атасыз буларды? 70'ten. 70'ten. Мына бозбу көк? 70 миңден кем бар деп айтылыш баалар болуп атат. Мына ушуну боз деп айтып жатат агабыз. Бул жерде мына ушул бээлерди муну 55 миңге багылыптыр, бербептир. Мынусун 64 миңге багылган экен, бербептир. Жаңасы деп жатат, жашы. Бул жерде мына чаган атты алыптыр, 49 миң болду дейт. Мына ушундай өспүрүмдөр бар экен, жакшы көрүнүп турат булар дагы. Баасын канча 100 миңге дейт, экөөнү 100 миң деп айтып жатат. Номерин айтам. Жашы кандай экен? Жашы жазга калтатай. Жазга калтатай экен. Номериңизди айтып койсоңуз? 79 менен 779 14 26 29. 14 26 29. Мына ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот экен. Азыр 1 жашар экен. Жазга 1,5 жашар болуп калат экен ушул тайлар. Эгер сиздерге жаккан болсо, төмөндөгү номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Арттарынан да жакшылап көрсөтүп коелу. 32 миңден кем бар деп ушул тайларды сатылат деп алып чыгып барат. Тургач тайлар экен. 1 жашар. Мына жерде мына жазга 1 жашар болуп калган эркек тайды алыптыр 22 миңге. Мында жаш кулундар бар экен, булардан да сурап көрөлү. Эркек бургаччы. Нолар эркек бургаччы? Бургаччы. Канча деп атасыз? Билбейм канча деп атканын. Сата турган жокпу? 26дан берер. Жазга 1 жашар экен буларды.
26 миңден кем бар деп турат, ургач сайлар экен. 28 миң, жанындагысын 35 миң кем бар деп турат, ургачы тайлар экен. Жазга бир жашар болуп калат булар. Мына ошол бер жакта турган бээни багылып атышат азыр. 52 миң берип атат, алуучулар сатуучу 54 миңге алгыла деп. Ушундай баалар болуп турат. Мына достор, сиздерге Алай жергесиндеги жылкы бааларынан бир аз болсо да маалымат берип өттүк. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Сиздерге мал жандыктардан да көрсөтөлү. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар.